Өздөрү үчүн чак келген мектеп формасын таап кийген үчүн бүгүнкү балдардын кубанычы өзгөчө. Анткени жаңы окуу жылына саналуу күндөр калганда качан кийим алам деген кабатырчылыкка орун жок болду. Мен Батов төр жактан келгем. Кандай экен формалар? Жактыбы, ак көйлөө карашым? Ооба. Размериң бекен өзүңүн? Ооба. Кара чалактан келдим. Кийимдер соңке мага жакты, серт жакты. Таштыктан келдим. Атым Бекнур. Форма жакты мага. Рахмат, Алла разы болсун. Форма абдан жакшы экен. Мектепке даярдык кылдым. Билим Инвест Элим Барсымгы кайрымдуулук фондунун көп жылдардан бери колго алып келе жаткан долбоорлорунан болуп саналат. Башкы максат билимге шык берүү. Элим Барсымгы коомдук кайрымдуулук фонду жыл сайын жаңы окуу жылына карата мынакей Билим Инвест деген долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча мектепке чейинки даярдык көрүп, балдарга мектеп форма ошондой эле сумка менен камсыздалып келет. Быйыл дагы мынакей Жалал Абад жергесинде 1000 балага буюрса мектеп форма берилип атат. Бүгүнкү күндө 500 бала чакырылган. Бул биринчи бөлүк. Ошондой эле экинчи бөлүктө дагы 500 бала чакырылат. Ошо менен жалпы буюрса 1000 балага мектеп форма берилбекчи. Бул нерсе долбоордун аты айтылып тургандай эле билимге инвестиция болуп саналат. Ошо балдарыбыз буюрса келечекте бир билимдүү жаштар чоңойса экен, келечекте бир жакшы чыгаан инсандар, кыргыз элибизге, жерибизге кызмат кылган инсандар чыкса деген ой менен, үмүт менен буюрса ошол балдарга ушундай бир инвестиция жасап атабыз. Азыркы шартта бир баланын толук мектеп формасына кийиндирүү үчүн кеминде 10-15 миң сомдун тегерегинде акча каражаты кетет. Бул ата-энелер үчүн чоң жардам болду. Жакшы Кудайга ушул рахматчылардын бергенде мен ушу Элим Барсымдан менен чакырган ушуга келдим. Тосподунда бир кызым дагы келдим, ушу экөөнүн экөөлөп кеткен. Баары эле бир экен, бирок жакшы. Рахмат ушуларга, чоң рахмат ушулардын жардамына бизге. Сузак району боюнча биздин башкармалыкта каттоодо турган жалпы 200 баланын тизмесин бергенбиз. 1-класстан 4-класска чейин. Негизи бул бизде каттоодо турган балдар ата-энеси экөөдөн каза болуп калган балдар, анан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Жаңы окуу жылына даяр болгон балдар бул жолу жаңы кийимдер менен ата-энелерин кубантышты. Иш чараны ар дайымкыдай эле маданият өкүлдөрү да колдоп келишкен. Биз маданият тармагына мен ыраазычылык билдирем. Кандай иш-чара болбосун биз бир ооз айтабыз, ырчыларыбыз, бийчилерибиз келип колдоп беришет. Ушинтип бири-бирибиз менен ынтымакта болуп, жаркын келечек үчүн кызматка жүрө берели. Окуу, билим, тарбияны балдарга негиз кылган долбоор ээлери ата-энелерди эми балдарды окуудан калтырбай, такай илим алуусуна көмөк берүүсүн белгилеп кетишти. Билим Инвесттин мүддөсү ар бир бала татыктуу жашоого, илим алып, билимге ээ болушун шарттоо. Гүлжина Мөндөрова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.